Айтматов районунун Көктөбө айылында Улуу Ата мекендик согуштун ардагери, эл агартуунун отличниги, Чолпонбай Төлөбердиевдин музейин түптөөгө салым кошкон Ашымбек Шейкымбаевдин 100 жылдык мааракеси өзү иштеп ысымы ыйгарылган мектепте белгиленип, Ашымбек Шейкымбаевдин музейи ачылды. Чолпонбай Төлөбердиевдин мемориалдык музейинин негиздөөчүсү болуп эсептелет агайыбыз. Ашымбек Шейкымбаевдин Чолпонбай Төлөбердиев менен классташ болгонун жакшы билебиз. Аны экөө бирге окуган. Андан кийин согушта катышып, согуштан келгенден кийин ошол мектепте иштеп, бул киши тарых сабагынан мугалим болгон. Өзүнүн билимдүүлүгү, өзүнүн мындай лидерлик сапаты бар эле. Ар бир айда өзүнүн бир алга жетелеп жүргөн адамдар болот. Ошолорду ээрчип, көп нерселер ошол аркылуу чечилет. Ошон үчүн бул ар бир айылда ушундай алдыга чыккан, озуп чыккан адамдар болот. Ошол Шейкымбаев ошондой алдыга озуп чыккан кишилердин бири болчу. Музейге Ашымбек Шейкымбаевдин эмгектери, жеке буюмдары, архивдик сүрөттөрү жана баалуу тарыхый материалдар коюлган. Биз үчүн чоң сыймык. Атабыз өмүр бою мугалим болуп иштеген адам болгон. Мектеп ал киши үчүн мектеп экинчи үй болуп эсептелген. Ушул жердеги окуп аткан окуучулар, мугалимдер бардыгы ошо атабыздын атында мектепти сыймык менен алып жүрүшөт. Биз ага абдан кубанычтабыз. Керектүү материалдардын баарын топтодук. Атабыз өзү согуштун ардагери болгон, Улуу Ата мекендик согуштун ардагери болуп, бирок согушка чейин 18 жашында согушка кеткен, бирок ага чейин 16 жашынан баштап 2 жыл мектеп, өзү окуган мектептин директору болуш деген ал кезде согуш убагында тетик адамдарды ошо сразу ошондой бир мектептерде эл жетишкен эмес да, бардыгы согушка кетишип, ошондо директору болуш деген мына ошол мектеп кайрадан атабыздын өзүнүн атынан коюлуп атат. Биз абдан кубанычтабыз. Ашымбек Шейкымбаевдин ысымы Көктөбө айылындагы толук эмес орто мектепке ыйгарылган. Бүгүнкү күндө мектепте 200 окуучу билим алат. Бул мектепте Ашымбек Шейкымбаев агайыбыздын атын алып жүрөт. Бул агайдын кыздары жылда балдарга, жакшы окуган отличник балдарга стипендия берет, 2000 өлчөмүндө ар бир балага. Биздин окуучуларга аябай жакшы стимул берет. Мисалы үчүн быйыл алган окуучу эмки жыл бербейбиз да, уже кийинки жакшы окуган балага жылда ошентип очередь коюп беребиз. Ашымбек Шейкымбаевдин 100 жылдык мааракесинин белгилениши, музейинин ачылышы бул улуу инсандын элге калтырган мурасын даңазалоо, жаш муңга таанутуудагы кадам болуп саналат. Гүлзада Бакаева, Чыңгыз Бокошов, Айтматов району.